Бүгүнкү тартылган видео Россия өлкөсүндөгү Түмен шаарындагы мигранттар иштеткен кафени омондор басып, мигранттарды тизип алып кетип жатканын көрүүгө болот. Сак болуңуз. Фамилийный отчество? Тилекмат Кудайберген. Жашап жаткан элдин тынчыны алам деген Тилекмат Куренов биздин спецназдар тарабынан кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Тилекмат Кудайберген уулу Дубайдан кармалып Кыргызстанга алып келинди. 2025-жылдын 19-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жүргүзүлгөн акча миликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында эл аралык издөөдө жүргөн Кыргызстандын жараны Тилекмат Куренов Бириккен Араб Эмираттарынан кармалып өлкөгө алып келинди. Маалым болгондой, Тилекмат Куренов республикадан сыртта жүргөн мезгилде өзүнүн шериктери менен бирге социалдык тармактардагы ондогон жалган аккаунттар аркылуу коомчулукту козуткан билдирүүлөрдү жана массалык башаламандыкты уюштурууга, бийликти күч менен басып алууга чакырган видео кайрылууларды байма-бай жарыялап келген. Учурда Куреновдун Кыргызстандын аймагындагы жана чет өлкөлөрдөгү шериктерин аныктоо, кармоо багытында тиешелүү ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Булак Биякежи. Фамилийный отчество? Тилекмат Кудайберген. Год рождения? 86-й. Уроженец? Очкор. Иш менен эс алуу эриш аркак. Президент Садыр Жапаров дем алыш күнгө карабай ишин улантты. 2025-жылдын 19-апрелинде ишемби күнү мамлекет башы Аларча улуттук паркына капыстан барып жеринде текшерүү иштерин жүргүздү. Максат эс алуучулар үчүн түзүлгөн шарттарды жана инфраструктураны көзөмөлдөө, туризм тармагындагы көйгөйлөрдү жеринен угуу. Президент эс алып жаткан жарандар менен жолугушуп, алардын сунуштарын жана пикирлерин укту. Ошондой эле тейлөө кызматтарынын сапатына көңүл буруп, тиешелүү жетекчилерге бир катар тапшырмаларды берди. Бул сапар иш менен эс алуунун айкалышын гана эмес, мамлекеттик кызматкер үчүн убакыттын чектөөсү жок экенин дагы бир жолу көрсөттү. Сиз кандай ойдосуз? Дем алышта да иштөө бул жоопкерчиликпи же керексиз ашыкча аракетпи? Оюңузду комментарийге калтырыңыз. Чу дарыясына түшүп кеткен 35 жаштагы кишини издөө уланууда. Бүгүн 19-апрелде Аламөдөн районунун Васильевка айылында дарыяга түшүп кеткен жаранды издөө иштерин улантуу максатында Токмок шаардык номер 21-өрт куткаруу бөлүгүнөн 4 куткаруучу 1 дрон менен тартылды. Бул тууралуу Өскө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 15-апрель күнү Чу дарыясына 1990-жылы туулган жаран түшүп кеткендиги тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Ошол убактан бери издөө тынымсыз улантылып жатат. Камчыбек Ташиевке Баткенде балта бийлик кылышты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун тургундары менен жолуккан. Жолугушуунун соңунда Баткен жаштары Камчыбек Ташиевке сувенирдик балта белекке беришип, мындан арадагы коррупционерлердин тамырын чабууну күчөтүүнү суранышкан. Белгилүү укук коргоочу Рита Карасартованы күч менен сүйрөп кеткен милиция кызматкерлери. Булак Кырчай медиа. Тилекмат Куренов менен байланыштырып атат анан бул боюнча эмне дейсиз? Мен эле ошонун анын түзгөн менин катым чыгар менен Кыргызстандын баары жапырып көтөрүлүп, Кыргызстанда төкүрүш болбоду экен. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Камчыбек Ташиев Жалал Абаддагы милиция кызматкерлерине 2025 жылкы Кобальт жана Жак унааларын тапшырды. Жалал Абадда милиция кызматкерлерине жаңы автоунаалар тапшырылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Бүгүн 19 апрелде Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев аймактардын географиялык шарттарын, район шаарлардын өзгөчөлүктөрүн, ыкчам кызматтык ишмердикти бекемдөөнү эске алып, Жалал Абад облусунун шаардык ички иштер башкармалыгынын башчыларына 2025 жылы өндүрүштөн чыгарылган Chevrolet Cobalt жана Jack 4 видео үлгүсүндөгү жалпы 20 кызматтык автоунааларды тапшырган. Камчыбек Ташиев милиция кызматкерлерге кайрылып, өлкөнүн ички коопсуздугун, элдин бейпил жашоосун сактоо үчүн мамлекетке ак ниеттүүлүк менен кызмат өтөп, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактап, элдик милицияга болгон ишенимин жогорулатуу багытында талыкпастан эмгектенүүгө чакырды деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле Жалал Абад ОИБтин ардагерлер кеңешинин төрагасы Капар Исаков сөз сүйлөп, кызматкерлерге акыл насааттарын айтып, жакшы шарттар түзүлүп жаткандыгын баса белгиледи. Кыргыз кийим кийип алып сабакка бараткан кыз коомчулукту суктантты. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кредиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Бербейсиздер. Эмнеге бербейсиздер? Бериңиздер. Депутатка бериңиздер. Эмнеге? Мен депутатка бериңиз. Сүйлөсүн. Анан кийин дагы бир нерсени айткым келет. Вот ушундай ЦИК эртең боло турган шайлоолорду таза өткөргөнгө мүмкүнчүлүгү барбы? Мен ойлойм жок. Таза өтпөйт келечектеги шайлоолор. Бүт барды. Таза өтпөйт. Мындай сапкын эмелерди узуп берген ЦИК эч качан таза өткөрбөйт шайлоолор. Söz verilmedi, ülkeden almıyor. Уже оскорбление началось. Да не оскорбление. Ахмак деген öyle оскорбление? Ахмак деген жок. Ахмак деген жок. Все. Эч ким ахмак деген жок. Узурпированный деп атат. Узурпированный. Узурпированный деп атат. Председатель, я бы хотел сказать. Эме жандырып койбойсуздар бул прямой эфирде. Мен жандырып койдум. Өчүрбөй. Все, бүтү, заседание бүтү. Рахмат. Вопросыңызды бере бериңиз, Тимур ака. Уважаемый председатель, я прошу вот здесь, зам генерального прокурора ушел, но вот здесь находится представитель ГКНБ, это представитель правоохранительного органа. Я прошу сейчас вызвать следственно-оперативную группу, потому что я считаю, что вы сами фальсифицируете избирательные документы. Я привел вам 2 уголовных кодекса и уголовный кодекс 1997 года, который распространялся на его действия Султана Айджигитова. Там четко написано судимость за преступление небольшой тяжести. Вы это обсудили, вы имеете право обратиться к Генеральному прокуратуру. Вы же решили, что в части подложного там. Я прошу сейчас, Вы это не мои компетенции, вызывать следственную оперативную группу. Преступление, как устное сообщение о преступлении. Вы же сообщили, я заявляю устное сообщение о преступлении. Вы заявили, в прямом эфире запись есть. Хорошо? А сейчас вы выключили прямой эфир. Сейчас выключили. Нет, вы выключили, дайте сказать в прямом эфире. До этого вы выключили
Вы просто нарушаете. Вы совершаете преступление. И вы являетесь соучастниками преступления. Все.